Elhamdülillahi Rabbil Alamin. Ve salatu ve selamu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. İbn Qayyim rahimahullah'nın Dart jana Dawa деген китебинде күнөөнүн дагы балелеринен адамга жеткен зыяндарынан күнөөдө уланып жүрген адам Аллах Тааланын коргоосунан, колдоосунан чыгат. Себеби Аллах Таалам жазып койгон ыймандуу, солих амалдарды кылып жүргөн адамдарды Аллах Таалам өзү коргоп, колдоп жүрөт. Иман, ислам, ихсан деген даражалар бар. Эң жөнөкөйү биринчи адам мусулман болот, келмени айтып келгендейин. Анан барып амал кылып, ушул иман жүрөккө орноп бекемделгенде момун болот. Ошон үчүн ар бир мусулман момун эмес дейт. Ар бир момун мусулман дейт. Мусулманчылык көбүнчө сырткы амал менен чектелген болсо, келме айтып келет. Али момундук сырты дагы, ичи дагы келишкен. Себеби момун имандуу болуш мусулман болуудан өйдө турат. Адам баласы ибадатты бекемдеп, Аллах Тааламга жакындап, буйруктарды аткарып, тыйгандардан тыйылып жүргөн болсо, ал мухсин даражага жетет. Ихсан даражасы деп коет. Ихсан деген бул исламдан дагы, имандан дагы өйдө турат. Эгерде ихсан даражага адам баласы жеткен болсо, анын жүрөгүнө иман шундай денесине сиңип орношот иман. Ошол имандын нуру өз эле күнөөлөрдөн тосо баштайт. Адамдын жүрөгү керек болсо, ошону Курандан, хадистен билбесе дагы, адам бир күнөөнү көргөндө иренжип, ошодон жактырбай, кыжалат болуп турат. Ал адам ушундай да абалда болот, Аллах Тааламга ибадат кылганда көрүп тургандай ибадат кылат. Эгер ушул ихсан даражасынан Аллах Тааламдын көрүп турганын эске албаса, Аллах Тааламды көрүп тургандай ибадат кыла албаса, жок дегенде Аллах Тааламды көрүп турганын унутпайт, угуп турганын унутпайт. Эгерде ушул абалдан адам чыгып кете турган болсо, анда Аллах Тааламды болгон сүйүүсү, Аллах Тааламдан болгон сураган кечирими, ага болгон эстөөсү жоголуп, үмүтү жоголуп жүрөгүнөн алыстап кетет адам. Ал эми ушун эле карама каршылыгы ихсан даражасына жүрсө, Аллах Тааламды эстөөсү, сүйүүсү, коркуусу, үмүтү жүрөгүндө бекем орнойт. Кадимки Аллах Тааламды көрүп тургандай. Ушул эле абалы ал адамды күнөө кылуу деген, күнөөгө болгон умтулуу деген, күнөөнүгө болгон каалоосун жоюп салат. Күнөөнүгө түшүп калуу деген биякта турсун, тосмо болуп калат. Ушул өзү чоң жакшылык. Ушунун өзү чоң белек. Адам жакшылыкта жүрө берген болсо, иманда жүрө берген болсо, ушундай жакшы калыпка адам калыптанып калат. Элестете албай калат. Анан анын күнөөлөрдөн тосушуна ошо өзүнүн иманы эле, зикири эле, Аллахка болгон сүйүүсү, Аллахтан болгон коркуусу, Аллахтан болгон үмүт кылуусу тосуп коет. Эгерде адам ихсан деген даражадан чыгып кете турган болсо, Аллах Таалам ал адамдан коргоону, колдоону алып коет. Ошон үчүн Аллах Таалам кайсы бир адамга жакшылыкты караган болсо, момундардын катарына кошот. Ихсан кылып жүргөн мухсин адамдардын катарына кошот. А эгерде күнөөдө улантып жүрө берген болсо, Аллах сактасын, аны имандан, ихсандан ажыратып коюу коркунучу бар. Ошон үчүн мурунку салаф солихиндер керек болсо, күнөөдөн ушундай корккон, кадимки капырчылыктан корккондой. Себеби деген билген, күнөөнүн акыбети адамды капырчылыкка алып барган. Күнөө кылып атканда адамдын ыйманы алсырап чыгып тура турганын чейин билген. Хадисте келгендей, адам зына кылып атканда ал ыймандуу боло албайт деген. Ыйман чыгып кетет адамдан күнөө кылып атканда. Арак ичип атканда ал момун боло албайт, ыймандуу боло албайт. Адам арак ичип оозуна салганда эле, жутканда эле ыйман чыгып кетет. Да бир хадистерде келет, ыйман кадимкиде же адам денесинен чыгып кетет. Чыгып карап турат, ошол күнөө иш качан бүткөндө анан кайра кайтып келет. Ошондой эле адам урдуп атканда дагы ыйман чыгып турат дейт. Тоноп атканда да ыйман чыгып турат. Анан күнөө иш токтолгондон кайра ыйман кайтып келет. Капыр болуп калбайт ал нерседен. Арак ичүү менен, зына кылуу менен. Бирок ыйман чыгып кайра кайтып келет. Бирок адам ошол нерседен уланта берсе, Аллах сактасын, жүрөк таш болот, мерес болот, катат.
Анан акыры бар Аллах Тааламга кесир сөздөр сүйлөйт, каяша сөздөр сүйлөйт. Жүрөк каткандай бул капырчылыкка бир эле тепкич кылат. Эң өкүнүчтүүсү күнөөнүн артында жүрүү менен Аллахтын коргоосунан, колдоосунан, назарынан чыгып кеткенден ыймандуулардын катарынан дагы, ихсан кылып жүргөн адамдардын да катарынан чыгып кетет. Чыгып кетет деген Аллах Таалам ошол жакшылыкта жүргөн адамдарга болгон 100ге жакын түрлүү түркүн жакшылыктарын Куранда эскерген. Субханалла, таң каласың Алланын ырайым мээримине. Адам өзү чынчыл болуп, жакшылыкка умтулуп, оңолоюн, түздөлөйүн, бактылуу болоюн, чынчыл болоюн, бул дүйнөдө да акыретте да жакшылыкта жашайын деген умтулган адамга Аллах Таалам өзү эле жолдорду ачат. Ал эми адам өзү каалап алса, жакшылыкка умтулбаса, келтирген ыйманына амал кылбаса, бүт колдоолордон кур калат. Себеби дегенде ал адам өзү каалабай жатат. Эгерде адам ушул момундардын катарында жүрүп, жана күнөөлөргө мамиле кылуусунда оңолуп, ыйманда, амалда жүргөн болсо, ушул 100ге жакын жакшылыктын үстүндө жүрө берет адам. А эгерде ушулардын катарынан чыгып кетсе, 100ге жакын Куранда келген аяттар бар. Ошол жакшылыктардан адам баласы кол жууп калат, кургалып калат. Анан башы мыкчып, жашоодо өкүнүп, аттиң ай, башым айланып кетти, оюм бөлүнүп кетти, жүрөгүм чачырап кетти, денем алсырап кетти, эч нерсе кылгым келбейт деп жашоодо кыйналып, кысталып, көкүрөктөрү кысылып, жүрөктөрү тарып жашап жүргөн адамдар мына ушулдан. Кээ бир күнөөлөрү бар, тобо кылбаган, кээ бир күнөөлөрү бар, зулумдардан адам нерсени арылбаган же кайтарбаган. Ал эми аракеттин үстүндө, имандын үстүндө, амалдын үстүндө жүргөн адамдарга нур жаап, жакшылык жаап, береке жаап Аллахтын колдоосунда жүрө берет. Ар бир кылган ибадатында рахат алат жашоосунда. Бактылыктын даамын сезет. Мына ошонун кээ бир аяттарында Аллах Таалам айтат. Ниса сүрөсү 146. Мунун баары кимдер? Иманда амал коштоп жүргөн адамдарга болгон Аллахтын колдоолору. Ва сауфа ю'тиллахул му'минина ажрон азима. Аллах Таалам жакында момундарга өтө чоң жоопторду берет. Хаж сүрөсүнүн 38 аятында Оминха инналлаха юдафиу анилладина аману. Аллах Таалам ыйман келтирген адамдарды коргойт дейт. Юдафиу деген коргойт бүт бале кырсыктардан. Субханалла, Аллах Тааламдын убадасы. Кантип адам ушул нерседен, ушул даирадан, ушул рамкадан чыгып кетет. Элестеткиле, сен дейт, Аллах Тааламдын 100ге жакын келген аяты бар. Түрлүү түркүн түр менен сени колдоп, назарын алып, сага ушундай жакшылыктарды ыйгарам деп турат. Анан адам өзүнө өзү зыянды каалап, жамандыкты каалап, өзүн таштап, ушул категориядан чыгып кетейин, ушул рамкадан чыгып кетейин деген адам. Кандай бактысыздык, кандай кордук бул. Иманда жүргөн, амалда жүргөн адамдарды Аллах Таалам коргойт дейт, колдойт дейт. Гафир сүрөсү 7 аятында Алладина яхмилуна ал-арша ва ман хавлаху юсаббихуна бихамди раббихим ва ю'минуна бих ва ястагфируна лилладина аману. Аршты көтөрүп жүргөн периштелер Аллах Тааламга санааларды, аруларды, тасбихтерди айтып, жана момундарга кечиримдерди сурашат. О Аллахым, ушулардын күнөөсүн кечир деп. Кимибиз каалайбыз ушундай категорияда бүт момундар сен эскерилбейсиң десе. Алардын күнөөсү кечиришин суралат, сен суралбайсың десе. Эч кимибиз каалабайбыз. Мына ошондой тободо жүрбөгөн, истигфарда жүрбөгөн, күнөөлөрдөн улантып, көзгө илбей улантып жүргөн адамдар бүт кур калган адамдар, ушундай жакшы. Бакара сүрөсүндө 257 аят. Аллаху валиюлладина аману. Аллах Таалам ыйман келтирген, солих амалдарды кылган адамдардын колдоочусу дейт. Коргоочусу, досу, жакыны дейт. Тигил ушул карама каршы күнөөдө малынып, баткакка тыгылып, капырчылыкта жүргөндөр Аллахтын душманы дейт. Ким Аллахка душман болобуз келет? Кимде ким Аллахка жакын болом, Аллах менен дос болом, Аллахтан сүйүктүү кул болом деген адамды Аллах Таалам эч жакта кор кылбайт. Аны ардактуу, барктуу, даңктуу кылат, сүйкүмдүү кылат. Керек болсо өлүп калгандайын дагы кылымдан кылымга, доордон доорго адамдарга жакшы сөз менен сооп үзүлбөс кылып канча деген жакшылыктарды берет.
Алла Таалам өзүнүн периштелерине дагы буйрук кылган. Силер иман келтирип солих амалда жүргөн адамдарга ушундай дуа кыласыңар, алар ушул амалда туруктуу болсун, бекем болушун сурайсыңар дейт. Бул Анфал сүрөсүндө 12-чи аят. Ид юхи роббука илал малаикати анни маакум фатаббиту аллазина аману деп. Вахий кылып кабар берди периштелерине, мен силердин Роббиңермин, мен силер менен иман келтирген адамдар бекем болушун сурагыла деген. Дуа кылгыла деген. Ошол жакшылык амалда туруктуу болушун. Ушундай туугандар, иманда туруктуу болуу, солих амалдарды жеңил кылып жүрүү, бул Аллах Тааламдын колунда. Болгон адамдан чынчылдык керек. Жалынып жалбарып дуа кылуу керек Аллах Тааламдан суранып. О Аллахым, мага өзүң жакшы көргөн, сен ыраазы боло турган амалдарга мени бекемдей көрчү. Мени ошол жолго сала көрчү. Сен жек көргөн, сен жаман көргөн амалдардан мени оолак кыла көрчү. Мен алсызмын. Өзүңме жүрөгүмдү диниңе, иманга бекемде деп ар бир мусулман адам дуа кылып туруш керек. Аллах Таалам назарын көтөрүп койгон, колдобой койгон адам оңбойт да, жыргабайт да, берекеде таппайт да. Аллахты эстөөдөн жүз бурган адамдарга кор жашоо, тар жашоо деп Алла Таалам айтканда. Ошон үчүн капырлар бүгүнкү күндө калп эле сот тармакка жүздөрүндө жылмайып чыкканы менен ары караганда жүрөктөрү кысылаган канча деген кордуктар бар, аны айтпай чыгарбайт. Ошон үчүн тынчтык таба албай ар бир жакка башын салып жүргөндөр ушул. Бирок ошондо да бербейт Аллах Таалам аларга тынчтыкты. Ар нерседен издешет. Ал эми иманда, солих амалда жүргөн адамдарга Аллах Таалам ушундай имандын даамын, рахатын сезе турган жакшылыктар, бактылыкты берген. Кенен ырыскы жана кечиримди жана даражаларды бийик даражага көтөрөм деп Аллах Таалам убада берген. Кимдерге? Иман келтирип солих амалды кылып жүргөндөр. Анфал сүрөсү 4-чү аят. Улаика хумул муъминуна хакка. Алар чыныгы момундар. Лахум даражатун инда роббихим ва магфиратун ва ризкун карим. Аларга даражаларын көтөрөт Алла Таалам өзүндө. Жана кечиримди берет, жана ырыскыны берет. Ырыскы деген бул жеген тамак аш эле эмес да. Иман ырыскы. Жакшы амалда жүрүп калышың ырыскы. Имандуу жарың ырыскы. Имандуу балдарың ырыскы. Момун болуп, мусулман болуп жүрүп калганың ырыскы. Хидаятка тартылып барганың ырыскы. Ырыскы бул кең түшүнүп, акча менен мал эле ырыскы эмес. Илимди жакшы көргөнүң ырыскы өзү. Курамга болгон умтулууң да ырыскы. Ар бир Аллах жакшы көргөн нерсеге умтулганың өзү ырыскы. Бул бөлүмдө ушул автору сүйүнчүлөп бирде күнөн айтса, күнөөдөн арылып тободо истигфарда жүргөн адамда, жакшылыкта жүргөндө кандай ийгиликтер болорун, кандай жакшылыктар болорун да сүйүнчүлөп эскерүүдө. Жана ошондой эле иманда, амалда жүргөн адамдарды эмнеде болот? Бийиктикте, барктуу, кандай гана адам ушуну каалайт да, мен кор болбосом экен, кыйналбасам экен, атактуу болсом экен, даңктуу болсом экен деген адамдардын өзүнүн сыпатында ушундай нерселер бар. Но ошонун бардыгын бул Аллахка таандык. Ким ошол нерсени жеткиси келсе, анда Аллахтан издесин. Жакшылыктын баары, даңктуулуктун баары, бийиктиктин баары Кудайдын колунда. Заттуу болуу бул Аллахка таандык. Аллахтын элчисине моюн сунууда, кабыл кылууда, аткарууда жана момундарга. Канча адамдар бактылуу болушту имандан издебей, башкадан издеди эле, Аллах Таалам коргулаттыларды. Эч убакта күнөөнүн үстүндө жүрүп адам заттуу боло албайт, барктуу боло албайт. Себеби ушундай мыйзам Аллах Таалам жазып койгон. Аллахтагы жакшылыкты адам тоң моюндук менен, күнөө менен ала албайт деген эреже бар. Биздин сөздө айтканда жыргап кетпейт деген сөз да. Жыргабайт деп. Сыртынан убактылуу бир көрүнүшү мүмкүн. Жана ошондой эле иманда жүргөн адамдарга Аллах Таалам мен алар менен биргемин деген. Биргемин деген Аллах Таалам дайыма аларды коргоп, колдоп жүрүү. Колдоосу бирге. Ва анналлаха ма'ал муъминин. Анфал сүрөсү 19-чы аят. Мен момундар менен биргемин деген. Аллах Таалам момундар менен бирге деген. Жана ошондой эле иманда, амалда жүргөн адамдарды Аллах Таалам бул дүйнөдө да, акыретте да даражасын көтөрөм деп
убада берген. Аллах Таалам силердин араңардан ыйман келтирген адамдарды көтөрөт жана илим берген адамдардын дагы даражаларын көтөрөт. Бул Мужадала сүрөсү 11-аят. Дагы бир убадасы бар Алла Тааланын Куранда. Бул Хадис сүрөсү 28-аят. Я юхалладина амануттакуллах ва амину би расули. Эй Аллахка ыйман келтиргендер, Аллахтан корккула, менин элчиме ыйман келтиргиле деген. Ошондо силерге мен эки эселеп соопту берем деген. Эки эселеп ырайымды төгөм деген. Кээ бир алымдар тафсиринде айткан, мурунку коомдорго берген сооптон эки эсе берем деп атат Мухаммад алейхиссалату вассаламдын үммөтүнө. Аны эле берип койбостон, "Уяжал лакум нурун тамшуна бихи ва ягфир лакум." Жана силерге ушундай нур берем, ошол нур менен жер бетинде басып каласыңар. Жана күнөөңөрдү кечирем деген. Нур деген жанагы адамдын жүрөгүндө болгон парасаты, ыйманы. Ошол менен адам өзү эле жиркенет, өзү эле иренжийт, күнөө иштерге тартылбайт жүрөгү. Жүрөгү айланат ушуну көргөндө. Күнөө иштен. Жагымсыз болот ал адамга. Мурунку китеп ээлеринен, мурунку коомдордон эки эселеген сооп, Аллахтын ырайымы жана адамдардын даражасын көтөргөнү, жана жүрөккө ушундай нурдун бериши. Ошол менен адам айырмаланып калат, жакшылыкка тартылат, жамандыктан оолак болуп калат. Жана Алла Таалам ошолорго жүрөктөрүнө сүйүнүч берет дейт. Бул Мариям сүрөсүндө 96-аят. Саяджалу лахумур рахману удда. Ырайымды Аллах Таалам алардын жүрөгүнө болгон жакындыкты, сүйүүнү берет деген. Ар бир байкасаңыздар, момун мусулмандарда ортодо сый, урмат, жакындык, жакшы көрүү кала берет. Качанга чейин жакшылык иште бири-бирине жардамдашып жүргөнгө чейин. Качан бири кыянаттык кылып же ою бузулганда, же күнөө ишке малынып кеткенде ортодо мамиле бузулат. Ортодо береке качат. Бири-бирине жүздөрү, ырайымдары келишпей, ортодо муздактык пайда болот. Бир туугандардын арасында дагы, үй бүлөлүк жашоодо дагы, шериктештерди, достор болобу, курдаштар болобу, бири кыянаттыкка ою бузулуп күнөөгө түшкөндө эле жүрөктөр бири-биринен тааныбай калат. Бири-бирине дал келбейт. Бири-бирине муздактык пайда болот. Ал эми Аллах жазып койгон мыйзамда кандай? Ыйманда, жакшылык амалда жүргөн адамдар бири-бирине жакын боло берет. Бири-бирине кайрымдуу боло берет. Бири-бирине сүйкүмдүү боло берет. Себеби ырайымдуу Аллах таламаларга ортолоруна сүйүүнү берет. Жакындыкты берет. Кимдерге? Ыйман келтирип амал кылгандарга. Ошон үчүн кээ бир салафтар айткан, кайсы бир адам жакын болуп бири-бири менен ортодо муздактык, сууктук пайда болсо, билсин дейт, ортодо бирөөндө кымырын кылып аткан күнөөсү бар. Же кылып аткан кыянаты бар. Же бузулуп аткан ою бар. Башкача болуп калды. Баягыдай эмес деп бири-бирине болгон уже шек пайда болот. Кудай сактасын. Ошондой бул мыйзам. Аллах Таалам ушундай дагы бир сүйүүнү берет. Андай сүйкүмдүү кылат ал адамды. Периштелердин арасында дагы, пайгамбарларга дагы, жана жалпы жер бетиндеги солих адамдарга дагы. Өтүп кетсе дагы. Аллах Таалам ошондой нерсени жазып коет. Аны эч ким жүрөгүндө ыйманы бар адам аны жаман көрүп кала албайт. Ошол адамды. Аны жаман көрсө, бир бузук адамдар жаман көрүшү мүмкүн. Бирок бузук адамдар да жаман көрө албайт. Аллах Таалам ушундай жазып койсо, аны бардык периштелер, бардык пайгамбарлар, бардык адамдар жакшы көрөт. Солих адамдар андан да жакшы көрөт. Ушуну Аллах Таалам мыйзам катары жазып коет дейт. Жана коркунуч күнүндө, кыямат күнүндө айтып атат. Жаны чыккан күнүндө, кабырга жеткен күнүндө амандыкта, тынчтыкта коет. Ким ыйман келтирген болсо, абалын оңдогон болсо, ва аслаха деген амалын оңдогон, тооба кылган, ага коркунуч жок дейт. Ага кайгы-капа жок дейт Алла Таалам. Убада берет. Ан'ам сүрөсү 48-аят. Субханалла, кандай Алла Таалам ырайымдуу мейирим. Ыйман келтирдиң, амалдарыңды оңдодуң, тооба кылдың, сага коркунуч жок, кайгы да жок. Ошон үчүн кээ бир адамдардын жаны чыгарда, жүздөрү жылмайган ошол, кубанган ошол. Себеби периштелер, ырайым периштелери келет ал адамга. Аларды көргөндө кубанат. Ошолордун сөлөкөтүн көрүү менен эле алдыдагы боло турган абалын түшүнөт адам. Кээ бир капыр адамдар, Кудай сактасын, каардуу, тозок периштелер келгенде, аны көргөндө көздөрү чекчейип, өлгүсү келбей,
Аллах Тааламга жолуккузу келбей, Аллах жакка барууну жек көрөт. Мына ошондой тырышкан абалда жаны чыгат, Кудай сактасын. Жана ошондой эле биз ушул хидаятта жүрүүнү түндө да күндүз дагы суранууга буйрулганбыз. 17 жолу айтабыз. Эмне деген? Эхдина сиротал мустаким деген аят, бул өзү дуа. О Аллахым, бизди туура жолго сала көр деген. Улуу мына Куранга тете кирген Фатиха сүрөсү, Курандын энеси болгон Фатиха сүрөсүндө келген. Ал эми хидаят деген эмне? Хидаят деген билгениң амал кылуу. Билген акыйкат амал кылуу. Кээ бирлер билүүдөн баш тартат, кээ бирлер билгендейин амал кылуудан баш тартат. Экөө тең хидаят эмес. Хидаят деген бул акыйкатты билесиң, амал кыласың. Билип коюу өзү жетиштүү болгондо, анда яһудтар Алланын ырайымында болмок, карында эмес. Билбей коюудан кутулганда, анда христиандар дагы Аллахтын лаанатына түшүп, каргышына түшпөйт эле да. Мен билбедим деп да кутулбайсың. Мен билдим деп да кутулбайсың. Билдиңби, амал кылыш керек. Билбейм деген адам бул жүз бурган адам. Умтулбаган адам, үйрөнөйүн деп кадам шилтебеген адам. Шайтандын бир сөзү бар. Билбей эле кой, үйрөнбей эле кой, башыңа жүк болот. Ошо үйрөнбөйм, билбейм, умтулбайм деген адамдын бул өзү жүз бургандык. Бул мен капырчылыкка кетем, мен бул жолду тандабайм деген эле сөз. Ыймандан ажырайм деген сөз. Жакшылыкка умтулбайм, барбайм, умтулбайм деген сөз, Кудай сактасын. Ал жүк эмес, илим менен ошол жака умтулуу менен алат ал адам жүрөгүңдө ачат. Эмнеге өзүңө жакшылыкты каалабайсың? Жана ошондой эле иманда жакшылыкта жүргөн адамга Алла Таалам Куранда эмне деди? Хидаят деди. Жана шифа деди. Кул хуаллазина аману худа ва шифа. Айткан эй Мухаммад, бул ыйман келтирген адамдарга хидаят жана шифа деди. Ал эми булга ыйман келтирбеген адамдарга алардын кулактары дүлөй, көздөрү сокур. Аларда алыста адамга, алыста турган адамга сүйлөсөң угабы? Анан алыста турган адамга бир нерсени көргөзсөң көрбөйт да, укпайт да. Мына ушул Куранга ыйман келтирген адамдардын абалы ушундай деп Алла Таалам сүрөттөгөн. Улайика юнадауна мин макан баид. Аларды алыста туруп чакыргандай эле. Эми мындай аяттарды окуй берсек, бул китебибиз узаргандан узарып кете берет. Биз баягы 3-4 аятын окуп, калган 100гө жакын аятты окуп аласыздар. Мунун баары бизге шыктандырат, кызыктырат, сүйүндүрөт, кубандырат, жакшылыкка умтулдурат. Адам табияты ушундай экен. Жакшылыкты көргөн, уккан сайын, билген сайын ошого тартыла берет, умтула берет. Адам билбеген сайын каалоосу, эрки, умтулуусу азая берет. Илим деген ушундай. Илим адам билген сайын ыйманы да өсө берет. Ыйман өскөн сайын амалга түртө берет. Ал эми амалды кылган сайын ал адат боло берет. Адат болгондон кийин ал жеңилдик болуп калат. Күндө суу ичкениңдей эле. Адамдын денеси тулку бою жакшылыкка жабышып калат. Жамандыкка тартылбайт, балким жиркенип калат. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам дуаларында кандай? Биринде эмне дейт? Ва каррих илейнал куфра вал фусука вал исян дейт. О Аллахым, биздин жүрөгүбүзгө капырчылыкты, бузукулукту, күнөөнү жиркене тургандай, жек көрө тургандай кылчы деген да. Ал эми ыйманды жүрөгүбүзгө кооздөй көр деген. Ыйманды бизге солих амалды сүйкүмдүү кыла көр деген. Мына ошондой ыйман жүрөккө орногондо адамга солих амалдар, жакшы амалдар өзү эле сүйкүмдүү болот. Тилекке каршы бүгүнкү күндө кээ бир адамдар кандай? Жанагындай зависим болуп калат бой, күнөө ишке байкуш баткакка тыгылып чыга албай калат бой. Чыгайын десе чыга албайт. Себеби денеси ууланып калганда, жүрөгү катып калган. Ага тобо керек, истигфар керек. Мына ушул кадамдар керек. Мына ошондудан суурулуп чыгып, ал жолго кайткысы келбейт. Кайдымкы жана тозокко түшүп, отко түшкөн адам кайра отко түшкүсү келеби? Ушундай коркот. Өмүрү кайткысы келбейт. Мына ушул тобо истигфар кылып, күнөөдөн арылып келген адам баягы илгерки бузук иштерине ушунда кайтууну жек көрөт, кайдымкы тозокко түшүп калып кайра кайтууну жек көргөндөй. Кыскасы, ыйман деген бул ар бир жакшылыктын башаты, ар бир жакшылыктын келишинин себеби. Бул дүйнөдө болсун, акыретте болсун, ар бир келген жакшылык ыймандын себебинен. Ар бир келген бул дүйнөдөгү жана акыреттеги жамандык ушул ыйманга болгон адамдын терс мамилесинен келип чыгат. Капырчылыкка күнөө келген сайын адамга бале келе берет.
Иманга жакындаган сайын адам жакшылыкта жүрөр. Эми автор айтат, акылдуу адам кантип ушуга ыраазы болсун дейт. Ушундай имандардын тобуна мен чыгып кетүүгө даярмын деген. Кандай бир акмак эле адам болбосо, мен ушундай Аллахтын уадаларынан чыгууга, ушул рамкадан, ушул категориядан чыгып өзүң таштап калууга эч бир адам ыраазы болбосо керек. Имандын рамкасынан чыгып кетүү. Себеби адан чыгып кеткен адамды не кылат? Ал жанагы уада берилген жакшылыктардын баарынан кур калат. Эгерде ошол күнөөлөрдү улантып жүрө берген болсо, өтө чоң коркунуч бар ал адамдын жүрөгү карайып кетишине. Керек болсо ал карайып, мерс болуп катып калып, имандан, исламдан чыгып кетүү коркунучу бар. Көп андай тарыхта. Бул Алла Таалам капырчылык менен ширктен башкасын баарын кечирет. Алла Таалам ырайымдуу, мээримдүү да деп күнөөлөр жасай берип акыры капырчылыкта өлгөндөр бар. Мен бир эмени билем, сопуну мечитте азан айтып эле жүрчү да, 10 жыл айткан калтырбай. Акыркы 11-12 жылы аракка кирип кетти. Ар айтасың, бир айтат, тияк арак ичип, мас болуп, арактын үстүндө, баткактын үстүндө көмкөрөсүнөн өлүп калды да. Ушундай жаман болот экенсиң адам. Көмкөрөсүнөн арактын үстүндө өлдү. 10 жыл азан айтып мечитте жүргөн адам. Өмүрүнүн акырында 2 жыл аралыкта ичип кетип өлдү да. Кээ бирлер сойлук амалдарына таянат экен. Мен жакшылык сооп ишти кылып жүргөндө сен кайда элең дегендер бар. Кээ бирлер бир кылган кызматына таянгандар бар. Мен деген мондай сооп иштер жасап койгом. Кээ бирлердин ачыкна бейиштин акысын төлөп койгон. Мага боло берет азыр эмне кылсам деген. Же болбосо кээ бирлер болсо кайра кайтып келем дейт. Проблема жок. Ким сага кепилдик берет? Ушул кеткен абалыңдай кылып кайра кайтып келем. Ким кепилдик берет сен ушундай түшүнүктө болоруң? Эч убакта адам өзүн сыноого таштап койбош керек. Мен оңолуп кетем. Муну кыла берейин, жасай берейин деп. Толук ислам имандан чыгып кеткен адамдар болгон. Ошон үчүн мурунку сахабалар, табииндер катуу корккон күнөөлөрдөн тугандар. Ушундай белгилүү сөздөр бар. Силер күнөөлөрдөн коркуп атсаңар, ал эми мен дейт, неден корком? Капырчылыктан корком деген. Капырчылыктан корком деген ушул күнөөнү кылып артынан кайра иманга кайтып келбей калбаймбы деп корком деген. Ушул жерден жүрөгүмдүн заряды отуруп калып, кайра иманда келип кайтайын десе, кайта албай калгандар канча болгон. Намазы, орозосу, ибадаты, жакшылык жол ал адамга оор көрүнүп калат. Жакшылык жол ага караңгы көрүп калат керек болсо. Тетир сүйлөп калат. Өткөндө да бирөө эмне дейт? Сен намаз окугандай эмне күнөөкөр белең? Сен эмне кылмыш кыл адам өлтүрдүңбү? Жүрө бер да жашнакай деген туугандардын арасында да шайтандар болот экен да. Намаз окуган адамдын намазын таштатып салыптыр. Таштаганда да ким таштатат болот? Бир тууганы келип. Адам шайтан да. 1-2 жыл болсо эптеп намаз окуп жүргөн адамды келип туруп, бир күн үйүндө жатып туруп, не кылган? Таштап кой намаз, эмне күнөөкөр белең? Аялдарда кайсы күнөө үйүңдө отурсаң. Мына ушундай түшүнүктүү адамдар. Десе ал таасирен намазды таштап салган. Чын эле менде кайсы күнөө деп. Адам күнөөкөр болгончо намаз окуйбу? Дагы бир туура эмес түшүнүк бар. Таза бол, анан намаз. Сен бул күнөөнү кылып жүрүпсен, кайсы арыңа, кайсы кебетеңе намаз окуйсуң? Намаз дегенде адам тазарып, анан окуйт да деп. Ушундай түрлүү форма менен адам шайтандар азгыратат. Ким айтты намазды таза урган адам окуйт деп? Биз намазды тазар үчүн окуйбуз го. Намаз окуган адамды таза деп ким айтты? Алла Таалам Куранда айткан го, намаз деген бузук иштерден тыят деп. Ошо намаз окуп жүргөнү менен адам оңолот да, тыйылат да акыры барып. Тыйыла албай атса. Намазын таштап койсо, тыйылууга набыр жол жабылып калды да. Оңолууга жол жабылып калды да. Пендебиз деп коет. Инсанбы? Инсан пенде, ката кылуучу, күнөө кылуучу. Күнөө кылуучулардын эң жакшысы тобо кылгандар. Аллах Таалам баарыбызга бекем ыйман берсин, сойлук амалдарды насип кылсын, жүрөгүбүзгө ушул жаман, бузуктуу, капырчылык, бидат, күнөө иштерди жек көргөзүп бизди оолак кылсын. Иман жакшы иштерди, сойлук иштерди бизге сүйкүмдүү кылсын. Жүрөгүбүзгө бекемдесин. Ва саллаллаху таала алейхи халкихи ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.